Biz Mayer'den keldik dedi. Ercan veligin toktotом деп, велиге көтен. Бул тасмадагы бала өзүнүн классташынын каналга кантип агып кеткенин айтууда. Көпүрөдөн өтүп бара жатып велосипеди менен четинде токтой калган досу буту тайып кетип заматта эле сууга кулап түшкөн. Аны байкап калган Орозбай Асамидинов унасы менен артынан түшүп 1 чакырымдан ашуун аралыктан гана куткарууга жетишкен. Анткени каналдагы суунун ылдамдыгы тез болгондуктан мындан жакын аралыктан агып бара жаткан баланы суудан чыгаруу мүмкүн болбоду дейт. Карасам бала агып келаткан экен. Onu bir karmaganda kolundan çıkıp gitti. O ötüp gitti da. Ondan keyin dağın başına men dağın quvdum. 1-50 metr yerge pasqa düşüp dağın bir kolunu çözsem, kolum ileşpey ortada ötüp gitti. Dağın ötüp gitti. Ondan keyin bana Erşesке kelip türbege tığılıp kalat dep aldıdan ele çıkıp turup anan jokorttan karmadık. 5-10 metr uğurdan jokorttan. Бул жерден канал эки тарапка бөлүнгөндүктөн суу жай агат. Бирок туурасы эндүү болгондон Орозбай Асамидинов каналга түшүүгө мажбур болгон. Баланы суудан чыгарып, өзү агып кеткен. Башка адамдардын жардамында гана суудан чыгып, өз автоунаасы менен окуучу баланы ооруканага алып келген. Учурда сууга агып аман калган Эржандын ден соолугу жакшы. Семоттоптун тайып кетип, түшкөн экем, саптагы менен кошулуп түшүптүр. Анан жолдо кетип атып, бакырдым жардамга деп. Bakırdım yolda kadınlar kolunu sundu. Tutamadı, kolundan tayıp götürdüm. Hem onlara korgandan keyin tutup aldılar. 1 kilometrden aşağırak desegen bolup, şunça ağı barıptır. Жақшы, Алла Таала bir kişini себепкер кылып, куткарып, өзү да сууга түшүп ал адамыбыз. Анакей адамдык парзын аткарып дегенде куткарып, ана мен Кудайга шүгүр шексин себеби менен мен уулум ана ден соолугу үчүн Кудай кааласа. Бул канал Баткен шаарынан өткөндүктөн жыл сайын кеминде 2ден адам агып көпчүлүгү каза болгон. Мындан сырткары Манас комплекси да каналдын боюнда жайгашып, бул жерге келгендердин арасынан да сууга агып кеткендер катталган. Ал эми көпүрөлөрдүн четтери тосулбагандыгы да жаш балдар үчүн кооптуу. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан да бул канал кооптуу деп табылган. Суу чарба башкармалыктарына каттар да жөнөтүлүптүр. Бирок ушул кезге чейин коопсуздук чаралары көрүлбөгөндүгү жөнүндө бул мекемеде маалымат жок. Бул канал чындыгында Баткен шаары үчүн жана коноктор үчүн кооптуу болуп эсептелинет. Жылда бул каналда көпүрө анан жакын жерлерде жайланышкан мына эс алуу борбор Манас эстелиги бар. Ошол жерлерде мына Баткен райондук суу чарба башкармалыгына ошол жерлерге эскертүүлөрдү илүү боюнча каттарды жолдогонбуз. 1972 жылы ишке берилген каналда ушул кезге чейин адам өмүрү кыйылып жатканына карабай, тиешелүү жактар тарабынан коопсуздук чаралары көрүлбөй келет. Бул каналдын сыйымдуулугу 20 кубка жакын болуп, Баткен шаарынын жана районунун 1000 гектар жер аянтын суу катышуусу менен камсыз кылып турат. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.